Кыргыз Республикасынын президенттигине болгон үгүт иштери жыйынтыкталып, шайлоого жана башкаруу формасын тандоого саналуу күндөр калды. Кыргызстандыктардын тилеги бир: гүлдөгөн Кыргызстанга ээ болуу, бакубат турмуш жана коопсуздугу сакталган өлкөдө жашоо. Президенттик кызматка талапкерлердин баары элдин жашоосун өзгөртүүгө аракетин жасоодо. Мамлекеттин көйгөйү жана күрөшө турган негизги маселе ал экономикалык кризис. Мен кимиси жеңиште утуп чыкпасын, калгандардын бардыгын ийри отуруп түз кеңешүүгө чогултуу керек деп ойлойм. Ар бирибиздин ар кандай өзгөчөлүктөрүбүз бар. Ортого сала турчу пайдалуу кеңештер жана идеялар арбын. Биз өлкөдөгү саясий кырдаалды турукташтыруу үчүн саясий ымалага келишибиз керек. Экономика менен тыгыз алектенсек, дал ушундай тартипте иштешибиз зарыл болуп турат. Саясий туруктуулук болбой туруп, экономикалык кризистен чыгууга багытталган иш-аракеттерден түк майнап чыкпайт. Шайлоо өнөктүгү жыйынтыкталат, анын эртесиде болот. Учурда Кыргызстан экономикалык кризиске кептелди. Жаз жакындаган сайын кырдаал курчуп барат. Бардык көйгөйлөрдү 1-2 айда чечип салабыз, баары ойдогудай болот деп айтуунун өзү чындыкка дал келбейт. Алдыдагы олуттуу сыноолорду жеңүүдө жана мамлекеттүүлүктү сактап калуу үчүн жалпы эл ынтымак менен чогуу чаран аракетке келгени оң. Биздин кошуна мамлекеттери болобу, алар дагы ошо бизде шайлоо кандай өтөр экен деп ошо тынчсызданып турат да, ошол кандай өтүп кетерин. Ошонун негизинен анан иш жүрүп баштайт да. Мен ойлойм, бизде эгерде ошол ишеним бар, тынччылык менен, жакшы эл, жакшы маанай менен келип, шайлоодо ошол өзүнүн добушун берип, биз деген ошо президентибизди шайлап алсак, эгерде ошол стабилдүүлүк, тынччылык болсо, инвестициялар келе баштайт, чек аралар ачыла баштайт. Андан тышкары ошол жанакы туристтер бизге келе баштайт. Соода улоо, дагы башка карым катнаштардын баардыгы кайта өнүгө баштайт да. Ошондо мен ойлойм, биз дагы экономикабыз дагы, биздин экономикабыз дагы өнүгөт. Эгерде тынччылык болсо, инвесторлор келет, ошол айыл чарба продукция болобу, өндүрүш болобу, тейлөө тармагы болобу, ошонун баардыгы иштей баштайт да. Коомчулуктун айтымында саясий жана жеке амбицияларды четке кагып, бардык көңүл экономикалык кризис менен күрөшүүгө бурулса гана кыйын кезеңде артта калтыра алат. Улуттук лидерге суусап турган чагыбыз биз. Эмне үчүн биз ошол улуттук лидерди кандайдыр мындай бир колдон чыгарып албай, колдоп, бир ынтымактыкта, арашкерликте да колдоп ала албайбыз. Мен ойлотом, мына убакыт келди. Экономиканы тигил адамдар өстүрсүн, анысына жардам берели, маданиятты бул, спортту көтөрөлү деп ушундай бир немеге келеличи. Чындыгында кыргыз эли чарчады. Пандемия бир жактан чыкты, биягы тигинтип атканда, анан карап көрсөңөр, бардык өлкөдөгү чет мамлекеттеги өлкөлөр өнүгүп атышат, ички дүң продукциясы өсүп атат. Кээ бир мамлекеттер завод, фабрикаларын куруп атышат. Заводдордон эмес, жөн эле бир момундай продукциялар жакшы чыгарып атышат. А биз болсок бир ширен көндүрө албайбыз, а сүйлөгөн сөзүбүз тетиреки асмандагы Сатурн же Юпитер, ошолорду сүйлөйбүз. Ошону ушул токтотолу, кел ынтымакка келели. Жарандык позициясы да бир жолу айтам. Бир өзүбүздүн көрсөтүп, бир жакшы бир маанайда ошо президенттик шайлоону өткөрүп алалы. Албетте бул жерде кадрдык саясат чоң ролду ойнойт. Ага иш билги, тажрыйбалуу адистер тандалып, кызматка алынуусу абзел. Жаңы президент мамлекеттик башкарууда да тажрыйбасы бар чыныгы профессионалдардын командасын чогултууга милдеттүү. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын кесипкөй кадрларды ошол учурдагы башкаруучуларга чаптамай өнөктүгүнөн арылуу керек. Мына ушундай көрүнүш менен мамлекеттик башкарууда профессионалдар гана эмес, системада отуруу талкаланып келүүдө. Кадр саясатында жакшы адам деген кадр болбош керек. Жакшы адис деген кадр болуш керек. Анан менин таанышым, тууганым деген дагы кадр болбош керек. Мына биз ошону түп тамырынан жок кылалы деп атабыз. Мен дагы өзүмдүн выступленияларымда айтып атам сиздерге, көрүп атасыздар. Мындан ары мейли министрдин баласы болобу, мейли жөнөкөй адамдын, акимдин же кетмен чапкан дыйкандын баласы болобу, конкурстук негизде өтүп, кимиси ошол адистик күчтүү адис болсо, кимиси ошол тармакты тартып кете ала турган болсо, эгерде башчы болуп барып аткан болсо, мына ошолорду коебуз. Бул биздин негизги принциптерибиздин бири болот мына. Анткени мындай кылбасак, мына карап көрсөңөр, буну эч ким деле танбайт азыр. Министрликтерде, бардык министрликтерде, областтарда, акимчиликтерде, жогорку кеңештин аппараттарында, ылдыйкы жана пол жугучуна чейин
же сөзсүз түрдө депутаттын таанышы болот, же министрдин, же губернатордун, же премьер министр, же президенттин жакындары болот да мына. Биз ушундан кетишибиз керек. Саясий серепчилердин пикири боюнча кесипкөй кадрлар өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым кошот. Мына партиялык мурунку тизмеси боюнча аякта жана эле коррупцияда партиянын лидери өзүнчө эле бизнес кылып алып эле коррупциялык бизнес негизи акча чогултуп миллион долларга чейин барып негизи баягы эле элдер өтүп атат да. А эле мына ошон үчүн нарачык болуп атат да. Мурункудай саясий оюн болуп коррупцияга малынган эски саясатчыларды айтып атам. Уже болбойт да. Азыр мына ушу окуядан кийин негизи 5 октябрда түшүнүп атабыз, иллюстрация керек да, керек. Андай да талап койгон митингдердечи. Кыргызстандыктардын тилеги тажрыйбалуу, өз ишин мыкты билген, коррупцияга аралашпаган таза адамдар келсе, экономиканын жогорулашы тездетилет. Кыргызстан эми бизде көп нерсе бар да, ген бар, ошону иштетип Кыргызстан өзүнө керектей турган болсо, анда жакшы эле болот деп өнүгөт деп ойлойм. Өзүнүн ордун өзүнө жумшаса өнүгөт деп ойлойм. Мен жүрөгүм ошол Садыр Жапаровду тандап жатат, ошон үчүн Садыр Жапаров дедим. Экономикабыз деле начар болуп атат, просто ар ким өзүн ойлошот да бул жерде чоңдорчу. Ошон үчүн эме болот дейм да. Ошон үчүн биримдикте баардыгы эл үчүн аракет кылыш керек. Эми эл үчүн иштейбиз дегенден кийин эл үчүн аракет кылыш керек. Ошондо эл ишенет да баардыгына. Акыркы 30 жылда 1 муун өсүп жетилди. Бул аралыкта бийликтин коомчулуктан бир топ алыстап, чыныгы жашоо жакыр бойдон уланып келе жатканы менен кабары жок болгон. Белчесинен кризиске баткан эл 3 жолу төңкөрүш жасап, бийликти оодарап түштү. Ал да сабак болбоду. Бүгүн жараксыз айлампаны талкалап биротоло чекит коюуга, катардагы жарандардын кызыкчылыгы менен эсептешүүгө убакыт бышып жетилди. Жаш муундун келечегине жана алардын эртеңки күнүнө кепилдик бере турган өлкөнү тандоо ар бир адамдын колунда. Республика боюнча бир эле кишинин аты чыгып келатат. Бул элдин арасынан чыккан кишини колдогондо кимди колдойбуз? Кыстамчылыкты, үстемчиликтин баарын көрүп келдик. Дыйкан чарбада иштедим. Мына 95-жылдан бери бизге жардам эчтеке болгон эмес. Эми дыйканды карабаса нан жок болот. Ошо биринчи очередь дыйкандарды карасын деп айтат элем. Ойлогон ою элдиге кызмат кылам дегени, бул келечекке кызмат кылам дегени болуп атат да. Ошондуктан биз ушунду каалап атабыз. Алланын буйругу менен келген иш муну бар. Муну сиздин экөөсүн колуңуздан келбейт. Эми элдин баары ушул кишини жактырып атат. Мен ойлойм, Алла Тааланын жардамы менен элдер бул кишини шайлап жиберет го деген ойдобуз. Садыр Жапаров эмеден чыгары менен өсүнчө радикальный бир иштерди жасап атат. Биз ишенип атабыз. Ошон үчүн кыргыз элин ушундай кризистен алып чыгат го деп, коррупциялар менен аябыз күрөшөт го деп, эгерде ушундай да күрөшүп отурса, кыргыз эли бутуна туруп, келечеги кең болот деп ойлойм. Ошон үчүн мен Садыр Жапаровду колдоп келдим ошондо. Элди нааразы кылбай иштеп кетсе, бизге жакшы эле болот да, жашоосу оң болот. Баарыбыздын тилегибиз ушул Садыр Жапаров бир кыргыз элин ушул жакшы турмушка алып келеби деген ой тилек бар. Жеке менин эмес, жалпы кыргыз элинин ою ушундай. Кудай таалам жаратты, могу бала бизге берди. Кыргызстанды шайлоодон жеңкесе бүт аракет кылат болуш керек. Өлкөбүз чөгүп турган мезгилчи. Ошол мезгилде чөгүп турган мезгилде, экономикабыз сазга батып турган мезгилде ушуну мен көтөрөм деп Садыр Жапаров мына аттанып атат. Биз ошону ишеним көрсөтүп турабыз, үмүт кылып турабыз. Мына кече 10 күн иштеди. 10 күндө Кыргызстанда 30 жыл болбогон ишти жасап койду да. И дагы уланып атат. Жандагы жан жолдоштору улап атат. Мен ушуга курсаммын.